Мына мен турган номер 1 тергөө абагында жакында Орусияда жазасын өтөп жаткан 23 жаштагы кыргызстандыктын которулуп келүүсү күтүлүүдө. Чет жака иштеп келем деп кетип, бирок азгырыктуу сунушка кириптер болуп, өмүрүнүн күлгүндөй 4 жылын Орусиянын түрмөсүндө өткөзсө, калган 4 жылын Кыргызстандын жаза аткаруу мекемесинде өткөргөнү турат. Birinci balabыз 1999 жылы 4 январда төрөлгөн. Мектепте айылдан эле бүткөн, өзүнүн айылдан. Исминдеев атындагы. 11-де бүткөндөн кийин ошо Бишкекке окуу жайга тапшырды, аграрный колледж, Скрябин атындагы. Ал окуусун аяктагандан кийин анан Бишкекте иштеп атты. Жакшынакай балдар менен иштеп атты. Мен бир күнү чалып калды, ушу Москвага барат элем. Балдар кетип атат, мен да иштеп келейин, саат бергиле деп. Анан атасы экөөбүз кеңешип, мейли, барсаң бар кел дедик. 30 майда кетишти, Бишкектен учуп кетишти. Кыргызстандан акыл эси, билими менен кеткен жаштарды Орусияда баңгизатты ташып жеткирүү же болбосо курьердик жумуш азгырат. Аз убакыттын ичинде көп акча табасың деген азгырыктуу сунуштун артында түрмө турарын билишсе дагы көбү билинбей байкалбай калам деп ойлоп алышат. Мен бүгүн дал ушул баңгизатты ташуу менен кармалып Орусиянын түрмөсүндө кырчындай өмүрлөрүн өткөзүп жаткан кыргызстандыктар тууралуу айтып берем. Сиз Медиа Хаб каналындасыз. Видеону аягына чейин көрүңүз. Менин аты жөнүм Мээрим Айнекеева. Видеозвонок менен күнүгө сүйлөшүп аттык, жакшы эле жүрдү. Анан ошо 2019 жылы 3-декабрда дайыны жок болуп калды. Такыр дайыны жок болуп калды. Анан издей баштады. Телефону өчүк, сети деп кирбейт. Андан кийинки балабыз издей баштады. Телефону өчүк, тияка чалабыз, бияка чалабыз, такыр дайыны жок болуп калды. Менин эмчегим зыркырап эле такыр басылбай калды. Нуржан апанын баласы Орусияда такси кызматында иштечү. Ал 2019 жылдын 4 декабрында Кыргызстанга эртең кетем деген күнү полиция тарабынан өзү менен кошо 2 кыргызстандык менен кармалган. Соту 1 жыл 7 ай дегенде болуп, Айбеке баңгизат каражаттарын мыйзамсыз сатууга аракет кылгандыгы үчүн 8 жылга эркинен ажыратуу чечими кабыл алынган. Үчөөнүкүн жалгыз биздин бала мойнуна алып атпайбы. Классташ баласын да анын да күнөөсүн мойнуна алып, тиги бала эркиндикке чыгып кетти. Биздин бала менен Жалалабадтык бала бесип кетти. Биздики 8 жыл алды, тиги Жалалабадтык бала 10 жыл алды. Баңгизат ташуу боюнча Москва шаарынан эле бир күндө 3 кыргызстандыктын кармалышы олуттуу маселе экендигинен кабар берет. Бирок буга каршы кыргыз бийлиги азырынча көзгө көрүнөрлүк иш жасай элек. Бул боюнча Кыргызстандын Орусиядагы элчилигине кайрылып, жооп дагы ала албадык. Алыста жүргөн ата эне уулу же кызы эмне жумуш менен алектенип, акчаны кайдан таап жатканы боюнча так деле биле беришпейт. Балдары курьер болуп иштеп жатам деп коюшу мүмкүн. Качан гана дайыны жок болуп, кийин кармалды дегенди укканда бир ишенип, бир ишенбей нес болушат. Же алданып калды, бирөө жарым тарабынан атайын уюштуруу болду деп кабыл алышат. Бирок бул ишке оңой акчага кызыгып, акыл калчап иш кыларын Орусияда соттордо котормочу болуп иштеген кыргызстандык Салтанат Митиева айтып берди. Жеңил акчага кызыкты дегенин себеби баңгизат ташуу боюнча алар Телеграмдан же болбосо ар кандай социалдык тармактардан жумуш издешет. Мисалы үчүн башка мигранттар деле жүрбөйбү? Пол жууп жүрөт, двор иштеп атат, же болбосо бутуна туруп калган мигранттар бар, бизнестин артынан кеткен мигранттар бар. Антип кыйналып, ийгиликке жеткен ордуна жеңил акча табабыз дейт дагы. Анан Телеграм аркылуу же болбосо социалдык тармактар аркылуу жумуш издешет. Жумуш издегенде
жумуш берүүчү мен дагы кантип эле ушул балдар алданып калышы мүмкүнбү деп мен өзүм дагы көрдүм ушул нерсени. Ал эми жумуш берүүчү жазышып көрдүм да, жумуш берүүчү аларды действительно моундай алдайт экен, бирок айтат экен ачык эле, бул наркотика, баңгизат. Баңгизатты сен алып барасың. Ар бир сверка деген ар бир кичинекей таңгак. Ал таңгакта 1-1,5 грамм болот. Эң көп болсо 2 грамм болот, андан ашык болбойт. Ошол грамм үчүн 300 рубльден 1200 рубльге чейин акча аласың. Кайсыл жерге апарганыңа жараша. Бирок биринчи эле сени жумушка ала бербейбиз. Биринчи жумушка алар дагы аны текшерип көрөт. Сен мен өзүм дагы жазышкандарым бар. Туз, сода аласың, un же сода аласың. Ошону таңгакка ороп туруп, ар жерге коюп көрөсүң. Зил куратор аркаңдан байкайт. Сен иште аласыңбы, иште албайсыңбы? Ошол жерде эле эми мына 18ден чоң адам байкап билсе болот. Бул ар жерге коесуң дегенде талдын астына коесуң. Бекитесиң дегенде бул незаконный болуш керек деп билиш керек. Жок, алар макул да ошолго да макул болушат. Анан эгерде мен кармалып калсам эмне болот деген суроого алар айтат, эгерде сен кармалып кала турган болсоң, штраф менен кутуласың. Сенин штрафыңды биз төлөйбүз дейт. Мына ошондуктан булардын көбү алданып калат, бирок наркотик экенин билип эле барышат. Салтанат Митиеваны Орусияда абакта жаткан кыргызстандыктардын жакындары жакшы таанышат. Абакка тамак аш, кийим-кечек жеткирүү, абактан абакка которуу үчүн документ толтуруу иштерине Митиева ыктыярчы катары дайыма жардамын көргөзүп келет. Жогоруда ал айткан жумуш берүүчү Telegram группаларды карап, биз дагы алардын иш аракеттерин байкап көрдүк. Биз тапкан аккаунтка дароо эле жумуш боюнча кайрылып жатканыбызды жаздык. Андан соң ал жашыбызды жана кайсы шаарда турарыбызды, эмне жумуш кыларыңарды түшүнөсүңөрбү, тажрыйба барбы деп сурады. Андан соң айлык акы күнүнө 600-700 деп көрсөттү. Биз аны рубль деп түшүндүк. Бул акча күн сайын төлөнүп берилерин жазып, айлык биткоин менен эсептелерин айтты. Жумушка кирүү үчүн паспорттун сүрөтүн же 5000 каражатты салуу керек. Фасовкаланган товарды ыргытып коюу керек, төлөм көлөмүнө жараша деген аяккы сөзү албетте жумушсуз отурган же болбосо оңой жол менен акча табууну каалагандарга жакшы мүмкүнчүлүк эмеспи? Эмеде майдын 10-ду учуп кетти. Кайра эмеде августтун 10-да камалып калды. Курьер болуп иштейм деп. Строительный фирмага иштейм деген. Ана мага бир контейнер пакетти көргүзүп аткан. Видео звонок менен чалган. Ушуда тамактар бар аты. Бул упаковка экен деген да. Моундай узунураак эме экен да пакет. Ошонун ичинде наркотик бар экен. Анан 12-синде мага следак чалды. Кечке маал болчу. Калык деген силердиңерби деп. Мен десем эле. Мен сестим да, эркек киши чалгандан эле сестим. Не болду, тынччылык издем. Балаңар ушундай наркотик менен камалды деп. Калык Момуновдун уулу жаңы 18ге толуп, бойго жетип турган убагында үй бүлөсүнө иштеп жардам берем деген максат менен Москвага кетип, 2 айдан кийин кармалып калган. Азыр болгону 19да. Жазасын өтөп жатканына 1 жыл болду. Сот аны 228-1 беренеси боюнча айып тагып, 8 жыл эркинен ажыратуу чечимин чыгарган. Учурда атасы аны Кыргызстанга которуп алуу аракетин көрүп турган чагы. Алгач акыркы убактарда кыргызстандыктардын үрөйүн учурган 228 берене тууралуу түшүндүрө кетсек. Орусиянын кылмыш жаза кодексинин 228 беренеси банги каражаттарын, психотроптук заттарды же алардын окшошторун мыйзамсыз алуу, сактоо, ташуу, даярдоо, кайра иштетүү, ошондой эле банги каражаттарын же психотроптук заттарды камтыган өсүмдүктөрдү же алардын банги каражаттарын же психотроптук заттарды камтыган бөлүктөрүн мыйзамсыз алуу, сактоо, ташуу деп чечмеленет. Жаза аткаруу мөөнөтү баңгизаттын көлөмүнө жараша 3 жылдан 20 жылга чейин эркинен ажыратуу же 1 миллион рубльга чейин акчалай айыппул салуу каралган. Соттолуучулар абактан чыккандан кийин кайсы бир кызматтарда иштөөсүнө тыюу салынат. Эгерде банги каражаттарын өз ыктыяры менен укук коргоо органдарына барып тапшырса, анда жазадан кутулат.
Бул берене боюнча Орусияда канча кыргызстандык кармалып жаза өтөп жатканын билүү үчүн Ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлүнө кайрылдык. Алар берген статистикада 2020 жылы 191 кыргызстандык кармалган. 2021 жылы алардын саны 327 кишиге жеткен. Быйылкы жылдын 2 кварталында эле бул көрсөткүч 500гө чукулдаган. Андан сырткары ИИМдин маалыматында укук коргоо органдары, диаспора уюмдары жана коомдук бирикмелердин жетекчилери, спорт клубдардын тренерлери, Москвадагы таксопарктардын айдоочуларынан жана башка мекендештерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп турары жазылган. Биз Баңкизат менен кармалган 19 кыргыз жаранынын окуясын соттун чечими менен кошо чогулттук. Анда 228 берене боюнча абакта отургандардын эң жашы 18де, эң улуусу 31де, арасында кыздар дагы бар. Алардын жакындары менен байланышып маалымат чогултуу биз үчүн оор болду. Айрымдары такыр айткылары келбесе, айрымдары баласын абакта дагы 10 жылга чукул отурарына ишене албай тургандарын айтышып, балдарынын кылык жорук мүнөздөрүн эстеп, ыйлап айтып беришти. Ыймынга батып турган ата-энелер бири-бирин колдоп, жардам сунуу максатында атайын WhatsApp'тан Сабырдуулук деген 2 группа ачышкан. Бирөөсүндө 113 катталуучу болсо, экинчисинде 80 катышуучу бар. Мен уулумду сагындым деп бири жазса, экинчиси сабырдуу бол, буюрса балаң жаркырап кирип келет деп коштоп дем бергенге аракет кылышат. Сүйүнчү, уулумду Кыргызстанга которууга уруксат берилди деп кубанган смайликтердин коштоосунда бири жазса, болсун, бизге да жугуштуу болсун деп артынан бир тобу коштоду. Арасында жолдошу абакка отуруп калган, балдарын жалгыз багып жаткан аялдар дагы бар. Тилекке каршы бул группадагылардын саны өсүп турат. Ата-энелердин көбү балдарынын Кыргызстандын абактарына которуунун түйшүгүн айтып берүү менен убара. Анткени бул өтө татаал жана чоң каражатты талап кылган процесс. Прокуратура берген маалыматка ылайык, акыркы 2 жыл ичинде 228 берене менен соттолгон 16 кыргызстандык өлкөнүн абагына которулган. Бул аябагандай аз. Эки өлкөнүн ортосундагы абактан абакка которуу процесси тууралуу башкы прокуратуранын эл аралык укуктук кызматташуу башкармалыгынын прокурору айтып берди. Бул процесс, бул жол-жобо 1998 жылдын 6 мартында кабыл алынган, ошол КМШ мамлекеттери тарабынан кабыл алынган конвенция бар. Ал эркиндигинен ажыратууга соттолгондорду мындан аркы жазасын өтөө үчүн өз өлкөсүнө которуу жөнүндө конвенция. Ал эми жол-жолго ылайык бул соттолгон адам өзү же анын жакын тууганы же жактоочусу ошол аны өз өлкөсүнө которууга арыз менен кайрылууга укуктуу. Арыз мисалы башкы прокуратурага соттолгон жараныбыздын ата-энесинен же башка бир тууганынан келип түшкөндөн кийин башкы прокуратура тарабынан Россиянын юстиция министрлигине суроо талап жиберилет. Ошол биздин эркиндигинен ажыратууга соттолгон биздин жараныбызга карата материалдарды жибергиле деп. Россиянын юстиция министрлиги Россиянын жазаларды аткаруу федералдык кызматына тапшырма берет, тиешелүү материалдарды чогултуп бергиле деп. Ал эми ушул кызмат болсо федералдык кызмат жергиликтүү регионалдуу башкармалыгына, регионалдык. Ал эми ал регионалдык башкармалык түзөтүү мекемесинин жетекчилигине ушундай тапшырманы берет. Анан ал жерден материалдарды чогултуу процесси башталат. Анын ичинде ошол биздин жаранга карата чыгарылган Россиялык соттун тиешелүү сотунун өкүмүнүн көчүрмөсү, соттолгон адамга карата мүнөздөмө, ар кандай тактамалар, справкалар. Анан ошол эң башкы бул шарт болуп, соттолгон жарандын өзүнүн кат жүзүндөгү макулдугу керек болот. Ушул процесс эми Россия чоң мамлекет болгондуктан көбүрөөк убакытты ээлеп калып атат. Ушул анан материалдар бизге келип түшкөндөн кийин биздин жаран эмне статья менен соттолду. Андай статья берене биздин кылмыш жаза кодексинде барбы жокпу, биз аларды изилдейбиз. Башка биз Кыргызстандын тиешелүү компетенттүү органдарына суроо талаптарды жиберебиз, ал биздин жарандын өздүгү боюнча. Анан ал жооптор келип түшкөндөн кийин биздин жаранды которуу же которбоо жөнүндө чечим кабыл алабыз. Мыйзам жол берсе, биз анда Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна өтүнүч менен кайрылабыз, сунуш менен кайрылабыз. Россиялык соттун өкүмү Кыргызстандын аймагында аткарууга алынсын деп. Биз адегенде
ушул чет өлкөлүк соттун өкүмүн Кыргызстандын аймагында таанышыбыз керек, аткарууга алышыбыз керек. Жогорку сот көп учурда, дээрлик баардык учурларда биздин сунуштарды канааттандырат. Андан кийин жогорку соттун токтому бизге келип түшкөндөн кийин биз аны кайра россиялык тарапка жиберебиз. Россиялык тарап ошол жанагы эле мен айткан юстиция министрлигине жиберебиз. Юстиция министрлиги жазаларды аткаруу федералдык кызматына тапшырма берет. Биздин жаран жазасын өтөп жаткан, түзөтүү абагы жайгашкан райондук сотко өтүнүч менен кайрылгыла деп тапшырма берет. Аны Кыргызстанга которуу жөнүндө деп. Анан ал жерде дагы бир соттук процесс жүргүзүлөт. Башкача айтканда, акыркы чечим Россиялык тараптан кабыл алынат. Биздин жаранды Кыргызстанга которуу же которбоо жөнүндө Россиялык сот чечим кабыл алат. Башкы прокуратура буга чейин 228-беренеге ылайык өлкөнүн абагына которуу боюнча түшкөн арыздын дээрлик бардыгын канааттандырып келет. Эгерде соттолгон жаран Москванын жанындагы абакта жазасын өтөп жатса, анда жогорудагы процедураларга убакыт аз талап кылынат. Эгерде борбордон алыс жайгашкан жаза аткаруу мекемеде болсо, анда көп убакыт сарпталарын прокурор билдирди. Жалпысынан 7-8 айдан баштап 1,5 жылга чейин созулуп кетет. Соттолгон жарандын мындан аркы жазасын Кыргыз Республикасында өтөөгө уруксат деген соттун жообу баарына эле бериле бербейт. Айрым учурларда сот баш тартып койгон учурлар болот. 228-берене боюнча Россия Федерациясынын кылмыш жаза кодексинин статьясынын санкциясы 10 жылдан 20 жылга чейин эркиндигинен ажыратуу жазасын белгилейт. Ал эми биздин кылмыш жаза кодекстин тиешелүү беренелеринде бул кылмышты жасагандык үчүн санкциясы азыраак болуп калат. Көп учурларда. Көп учурда эмес, салыштырмалуу келгенде биздин санкция жумшагыраак болуп калат. Анан жогорку сот андан ашыкча мөөнөт белгилей албайт. Ал биздин кодекстердин негизинде карайт ишти. Ошондуктан жылдарынан айырма болуп калган учурда кээ бирде Россиялык сот ушундай Кыргызстанга которбоо жөнүндө чечим кабыл алып калып атат да. Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 282-беренесине ылайык баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоого 8 жылдан 12 жылга чейин эркинен ажыратылат жана мүлкү конфискацияга алынат. Ошондой эле эгерде жаран Орусияда 10 жылга эркинен ажыратылса, бирок анын 2 жылын гана өтөп жаткан болсо, Кыргызстанга которууга Россия Федерациясынын мыйзамы уруксаат бербейт. Эгерде жаза аткаруунун 7 жылдан ылдый мөөнөтү калса, анда которуу мүмкүн. Ушундай себептерден улам айрым учурларда Кыргызстандын жарандары Орусиянын абагынан Кыргызстанга которула албай калат. Мындан улам кылмыш жаза кодексине өзгөртүү толуктоолорду киргизүү боюнча прокуратура депутаттарга бир топ сунуштар түшүп келет. Анткени менен кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизип, Орусияныкы менен бирдей кылаардан мурда Кыргызстанда жазасын өтөп жаткандарды дагы ойлоо керек дейт Жогорку Кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбеков. Мыйзамды өзгөртсө болот, ал үчүн ушул кылмыш үчүн Кыргызстанда жазаны ордоштуруп, Россиядагыдай бирдей кылса болот да. Аны да карап көрүш керек. Мисалы, Россияда мекендештерибизди ойлоп мынткен менен бул жакта билип билбей кылып алгандырга кандай болуп калат, анткени ордошуп атпайбы. Анан ушул маселе бар экен, бирок прокуратурадан азырынча демилге келип түшө элек. Биздер ойлонуп атабыз, ушул өзгөртүүнү кылсакпы же кылбасакпы депчи. Баңгизат менен балаңар кармалды дегенди укканда ата-энелер же жакындары шок абалда, же шашкандыктан олчойгон акчага адвокат жалдап алышат. Бирок анын үзүрүн көрбөй калгандарын айтып, даттангандар дагы жок эмес. Ал ай сайын 48 000 рубль бересиз. Ай сайын деген. Айткан документтерин баарын салдым. Ал тостуруп алды. 2 ай салдым. Үйүм бар эле. Сатуу 3-чү айга келгенде айылда кайдан акча? Жумуш жок, тиричилигим өрттөнгөн. Ошентип баш тартып койду. Ошол менен кызымдын иши каралбай кайда барарымды билбедим. 1 жыл дегенде соту болду. 10 жыл берди. Ыйлап кала бердим. 100 000 рубльга адвокат жалдагам. Адвокатты 2 ай бою күттүм. Ага акча салып жаттым. Жок, дайыны жок. Эмне болду? Карантин болуп атат. Карантин мага гана болот. Прокуратура менен адвокаттарга жол ачык. Биринчи жолу эле сен менин башыман өтүп жаткан жоксуң.
Ошентип балама 2 ай кирген жок. Кийин мен баш тартканда акчамды кайтарып берди. Мамлекеттик жактоочулар акысыз иш алып барат. Жеке адвокаттар ай сайын 30 000 рубльдан жогору акы алары белгилүү болду. Абакта отургандарды Украинадагы согушка азгырган сунуштар дагы болууда. 6 ай согушка катышсаңар жарандык беребиз, дароо эле эркиндикке чыгасыңар деп келип кеткендер дагы бар. Бирок эркиндикке чыгуу же жарандык алууга толук кепилдик берилген эмес. Москва, Мордовия, Тыва, Сыктывкар. Бул жерлерде сөөк кашаткан, суук башталды. Ансыз дагы сыз түрмө кыш кирип келгени алыста турган ата-энени өзгөчө санаага салат. Бияктан туруп почта аркылуу салынган жылуу кийим, тамак аш, посылкалар көбүнесе түрмөнүн ичине кирбей калат экен. Ал эми Москвадан ары 16-17 саат жол жүрүп абактын өзүнө жетиш баарынын эле мүмкүнчүлүгүнө туура келе бербейт. WhatsApp группадагы ар бир экинчи билдирүү баласынын өлкөгө которуп келүүсүн тиленип жазгандар. Себеби Кыргызстандын ичинде абакта отурса дагы тамак аш, кийим-кече киргизип жолугушканга мүмкүнчүлүк болот. Орусияга салыштырмалуу жанында жүргөндөй болот. Азыркы абакта телефон бар экени эч кимге деле жашыруун эмес. Алар жакындары менен бат-баттан видео байланыш аркылуу сүйлөшүп турушат. Балаңыз менен сүйлөшүп атканда эмне деп айтат силерге? Эмне дейт? Эмне дейт? Кечирим сурайт, жаңылдым дейт. Жерге караган бетимде көктү каратам дейт ошо. Жаңылдым, кечирип койгула дейт. Өкүнөт. Эми аяктан жакшы жашоомуз да. Кыйналдым дейт. Башкача жашоо кылам дейт. Күтөбүз да. Күтүндө телефон чалбай калса эле эми болобуз да. Сарсана менин де эчтеке эмес апасы күйүп атат, мына кирип атат. Күтүп турат, билет, сезет. Азыр чалат деп. Атканда эле чалат. Ошо телефон эле карап отурат. Дагы азыр эми биз эми көнүп калдык да. Башында жаман эле болду. Сиз ата катары башка Москвада, Орусияда, чет жакта жүргөн балдарга же болсо баламды алыска жөнөтөм деп аткан ата-энелерге эмне деп айтат элеңиз? Эми айтарым эмне? Биякта эми бул жанагы жумуссуздук наразылыгы да. Бияктан жыргагынан ошол жака барган жерлери жок да. Эми ошол жака барса дагы жакшы жылуу сөзгө алданбай, жана адал эмгек менен бир оокат кылса. Сагындык, житин сагындык, өзүм сагындык, баламдыкы эмеге азал экен. Уйкусуз канча түндөрүм өттү. Давай. Биз бүгүн аз убакытта көп акча табам деген азгырыктуу сунушка кирип алып, Орусияда абакта жаткан кыргызстандыктардын тагдырын көрсөтүп берүүгө аракет кылдык. Алардын саны Орусияда эле тилекке каршы жыл сайын өсүп жатат. Биздин бул берүү оңой акчанын артында оор тагдыр турарын дагы бир ирет эске салды деп ойлойбуз. Берүүнү даярдап жатканда ушундай эле айып менен Грузия жана башка өлкөлөрдүн абагында жаткан кыргызстандыктар дагы көптөгөн маалымат уктук. Балким эмкиде алар тууралуу дагы көрсөтүп берип каларбыз. Сиз Медиа Хаб каналында болдуңуз, видеону бөлүшүп коюңуз. Балким кимдир бирөөнү абактан сактап каласыз. Көрүшкөнчө.